Түгөлбай Сыдыкбеков жана анын өмүрү чыгармачылыгы. Аткарган Болушбеков Анара 7 класс. Түгөлбай Сыдыкбеков 1912 жылы Ысык Көл облусуна караштуу Түп районунун Кең Суу айылында туулган. Жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков сүрөттө. 1928 жылдан 1931 жылга чейин Фрунзе, азыркы Бишкек шаарында айыл чарба техникумунда, 1931 жылы Ашхабад шаарындагы Орто Азия зооветеринардык институтунда окуган. 1931 жылдан 1936 жылга чейин Ленинчил жаш гезитинин башчысы болот. 1937 жылдан 1947 жылдарга чейин Кыргызстан жазуучулар союзунун башкармалыгында адабий кеңешчи, ал эми 1936 жылы СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Өзүнүн чыгармачылыкка болгон аракетин ыр жазуу менен баштаган. Анын алгачкы чыгармалары 1930 жылы 1 майда Ленинчил жаш гезитине "Булар кимдер?" деген ыры жарыяланган. Жана ошондой эле Чалкомузу, Күрөш, Баатырлар, Акын Булбул поэмаларын жазган. Микрофон ырдады, Маданият өзгөрдү, Басмакана жана башка ырлары турмуштан алынган жана ал кээде кембагал турмуштан алынган чыгармаларды да жазганга аракеттенген. Түгөлбай Сыдыкбеков 1997 жылы 19 июлда 85 жашында азыркы Бишкек шаарында дүйнө менен кош айтышкан. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.